Алло. Алло. Привет, как дела? Спасибо, все хорошо. Ты работаешь сегодня? Да. Не занята? Нет, не занята. Куда могу приехать? Он 12 жаштагы кызын сууга чөктүрүүнү суранган эне кармалды. Челябинск облусунда аял өзүнүн 12 жаштагы кызын өлтүрүүнү таанышынан суранган. Ал бул үчүн 100 000 рубль сунуштап, кызы жакшы укпай жатат деп жүйө келтирген. Аял таанышына баланы сууга чөктүрүп өлтүрүүнү айткан. Бирок ал адам макул болбой кызды жашырып полицияга кайрылган. Учурда аял кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Эми ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы. ызычуу жаралып аягына чыкпай калдык. Кийинки убакта мага көп сурооңуздар пайда болду окшойт деген Бекборбиев соц баракчасы аркылуу жоопторду кайтарды. Анда ырчы өзү менен чогурдаган кыздын колун сурады деген видео, клип учуру болгондугун айткан. Ошондой эле мурдагы менеджер кыз да клипке тартылганын, видео интернетке эрте чыгып кетип, ызычуу жаралгандыктан клип акырына чыкпай калгандыгын билдирген. Жакында азыркы ырчыбыздан дагы жаш кыз дуэт ырдайт. Сахна ушундай иллюзия, жүрөккө жакын албаңыз деген. Аттракциондор 6 жыл пландык текшерүүдөн өткөн эмес. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Медетбек Анарбек уулу айтты. Ал коюлган мораторийден улам текшерүүлөр жүргүзүлбөгөнүн белгилеген. Бирок бул аралыкта аттракциондун ээлери, иштетүүчүлөр өз ыктыяры менен техникалык кароодон өткөрүп турушу керек эле. Анарбек уулу быйыл аттракциондон кыз кулап кеткенден кийин ар бири текшерүүдөн өткөнүн билдирди. Анда кооптуу объектилерди атайын органдардан каттоодон өткөрүү, күнүнө текшерүү, журналга жазуу милдеттендирилген. Сел, менде дагы бир суроо бар сага. Сен дагы эле тамак чегесиңби? Мен каяктан көрдүң эле темеки чеккенимди? Чегип эле жүрбөдүңбү эле баягы кинодочу? Ой, блин, Асқат, сен ушунча да тупой болосуңбу? Ал деген кино да, кызыксың го, окей? Действительно, мен сенин тооктукуңдай мээң жок деген туура эле экен да. Начар адамсың, Мадина. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Дамыздарга рахмат. Койгой дегенде койгон жакшы. Ош шаарынан Кара Кой жайлоосуна бара жаткан окуучулар артка кайтарылды. Малымдагандай ал Төлөбердиев атындагы мектептин бүтүрүүчүлөрү жана мугалим экендиги аныкталды. Койгой деген койгон жакшы. Жамандыктын алдын алууну көздөп, милиция атене мугалимдер тынбай алдын алуу иштерин жүргүзүп жатса, окуучуларын алып микроавтобуска салып Кара Койго багыт алып бараткан эжеке Оштон чыга бериштен кармалды. Окуучулардын өмүрүн тобокелге салган мугалимге мектеп жетекчилигине тиешелүү кызматтар тарабынан чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Кошумчалагандай учурда Ош шаарынын чыга беришиндеги жолдордо эртең мененки саат 6:00 бери посттор иштеп жатат. Ар бир аныкталгандар боюнча маалымат берилип турары айтылды. Mercedes Gelenwagen'di Kara Kuat'a verip koy. $35.000 төлөп koy. Ruslan Matniyazov. Uyalбайсың be, бетің табақта қалып.
машинасынан алып қашып жүргенін. Мына ошоны көрүп калгыла. Фотография чыгартып сүрөттөр zaman. Руслан Матниязов деген. А сен аларын алып уже канча 5-6 айдан бери бербей жүрсүң. Ана мына ертең бүрсүгүнү берип койду бай. Турат деп. Мына көрүп калгыла фотография. Ne? İşte ki, müşterilerim. Gayın çakırınız, çağırınız da. Çakırım ben, gayın gelmek bile yok. Niye gelmeyin? Gayın çakırınız, gayın çakırınız, apçığınız da özünüz tezip. Ne? İşte ki, müşterilerim. O bırak düşün ben, принципке тұрамын қой еркекше. Жоқ, мен, ол брат düşün сізбе. Я вас потом выложу, знаете, да? Бұл жаққа қойбайсың, мақұл Все без проблем. жоқ нахуй, түсіндің бе? Все без проблем. Нормально общайтесь? Не боласың общение қылбасам мен? Mesela şunu айтып тұрмын ба? Мен көтеріп өтті, зайы. Чего умница? Не боласың ба? Ештеңе қылбай мен өлі. Не материк да. Машинаға отырып тұр, еркек чал, көт. Нахуй, сенесің нахуй. Бар нахуй, отыр машинаға. Меня не трогай. Отыр дел машинаға. Машинаға. Меня не трогай. Отырсың машинаға. Все, не отъебаться меня. Сен телек мен сағда айшып. Деген отырамазды нахуй, сенесің? А что меня трогаете? Кәмден Отъебаться меня. алғын. Все, меня не отъебаться. Все, меня не отъебаться. Деймін мен сағда. Мен жақсы айтпам. Меня не стоп. Қолыңа айнап қоймасыңыз. Албой. Көріп албайсың да тұрау. Мен сізден деген шлагбаумды жауап қойғыла, кіргенге олбайды деп жазып қойғыла да. Біз базар жоқ, кірбейміз амда. Бақ, осыны төтелге барып айтма, жазап берсін, сендің ма? Көрсей бәтчес. Қалсаңыз гаиге чалып шақырыңыз. Нет. Қалсаңыз. Бәлі бұның өркекте, бөтім өркекте, сенесің бе? Я. Сенесің бе соң? Я. Сенесің де мен? Гаині шақырыңыз, чағарыңыз да. Шақырым мен, бәқ, гай келмек біле, Неге келмейді? Гаині шақырыңыз, апшығыңыз да. Өзіңіз тез жүктемет отпайсыз. Өзіңізге жаман болып қатты, андай отыршы. Сен отырып өзің машина айдап кетер бар. Мен кетерім, просто жолға келгенбіз да. Мен саған сайыл байланмын ба? Сен сайлы отпайсыз бұл. Мен саған сайыл байланмын тұрау. Мен бұға сайыл отам тұрау. Ол, достан Сен машинаға отырып алыптан кетер бар. Достан Машинаға отырып кетер. Анда машинаға отырып та дос болған болса, хорошо. Çık, seçmeyiz. Анда мен де балалар шақырайын анда. Çakırgıla göbeğim. Erkekçe şақырсам. Hey, Hey, al жетпейді айтып қойын. Анда отырып кетіп қаламын. Не, родной, не уходи. Не? Ештеке? Муштайсың? Келечек базарынын ичи мынау ортодогу проходу 5 метр экеле. Азыр мына караңыздар мына. Мына 1, 2, 3, 4 метр. А бул 4 метр экен. То есть 1 метрге келечек базары артыгыраак экен. Эми караңыздар бул жака. Келечек базары контейнерден болгон. Ал 2 кабаттуу болгон. Анан үстүндө баягы ишкерлер үчүн ыңгайлуу болуп, товар сактаганга өзүнчө орду болгон. А бул жерде андай нерсе жок, андай тема жок. Ичин караңыздар эми. Мындан эсептей турган болсок ушул жерде мына 1, 2, 3, 4 метр экен бул дагы. 4 метр бола турган болсо, 4кө мына жагын караңыздар эми. 1, 2,
Эми 3кө 3 чыгабы чыкпайбы? Макул 3 чыксын, 4кө 3. 4 жерде 3 канча болот? 12 болобу? 12 метр квадрат экен. Ушул 12 метр квадратты азыр айтып атышат. 12 000 доллар деп. Метр квадраты 1000 доллардан экен. Эми жер бекер болсо? Жер бекер. Анан бул жерде өтө бир сложный, бир өтө татаал баягы инженердик жумуштар жок. Бул капиталдык курулуш эмес. Болгону мынау несчастный ушул эмеден мынау жыгаштын дагы опилкасынан, мындай аганда мусордан жасалган материал мынау. Жыгаштын мусору. Ушул материалдан салыныптыр. Ушунун эмне себестоимосу азыр 1000 доллардан болуп атабы? Андай эмес да. Бул ашып кетсе 1000 долларга мынау өзү бүтөт бардыгы, бүт. Бир эме 1000 долларга жетпейт, ошону менен бүтөт бул. Үстүн жапканы, мына астындагы бетону жана башкасы бардыгы бүтөт. Ошондо 9000 доллар пайдасына болуп атабы.